Мындай менде бүт акча бар. Мен миллионер сыяктуу эле кишимин. Мурда жасаган кыймыл аракеттериңиз табып кетип уялып калган учурлар болобу? Азыркыга чейин болот эми көрүп күлкүм келет. Эмне кылдың? Кылбай эле койсоң болмок. Эң башта кылыпсың, мынтипсиң депчи. Катаачылык аркылуу өсүп өркүндөдүм да. Кыздарды жалаңачтаттырган эмесмин эч качан. Көбүрөөк көрүүчүлөр чогултуш үчүн, катталуу үчүн чогултуш үчүн бир нече эң башта кылган нерсе болчу. Мен ойлогон ойман миң эсе жакшысын берет да Кудайчы. Окуш керек кандай болбосо дагычы. Өзүмдү изденип жүрдүм. Мен аябай сулуу кыз экен деп биринчи кебетесин жактырып, ошо аркылуу анан колун сурадым. Кээде катташам, эми анча-мынча сагынып кеткенде, усал болуп баштаганда барып, керки жерлерден чоң орун басарлардын ордун ээлеп жүрдүм. Керки жерлерде жөнөкөй ишмерчилик менен кара жумушта деле иштеп жүрдүм. Жашоого жетчи, бирок ал аркылуу байып же бир үйлүү же унаалуу болуп кете турган билбейм. Башка бир блогерлердики болушу мүмкүн, бирок мен алардын даражасына жеткен эмесмин да. Мен аябай деле жылдыз болдум, бир нерсе болдум эмес. Мен эл сыяктуу менин жашоом ушундай эле болуп көнүмүш болуп калган да магачы. Башыман өткөн нерсенин баардыгын аларга, эми алардын да башынан өтпөсүн деп мындай жакшы тармакка алып барганга аракет кылып атам. Прямой эфирлерде мындай уят, суят, дин, пин нерсени карабай сүйлөп аткан адамдарга караганда бир топ эле менин өзүмдүн немем бар болчу да, чектөөм бар болчу. Дин жөнүндө сүйлөбөш керек. Анан апаңа чалсаң, апаң телефонун көтөргөн эле бир нече бакыт экен. Салам жалпы Солото YouTube каналыбыздын катталуучулары. Бул Жылдыз Тайм рубрикасы. Бүгүн да өзгөчө көптөн бери күтүп жаткан коногум бүгүн студиябызда конокто. Бир учурда айымдарды айрыкча сынап, бир аз ызычуу жаратып, бирок дайынсыз жоголуп, кайда болду экен, эмне менен алек болду экен деген суроолорго бүгүн жооп берем деген сыдымат. Саламатсыздарбы? Чакырганыңыздарга рахмат. Кандай эстесиңиздер жакшы? Жакшы, барды шүгүр, баары сонун өзүңүздөр. Жакшы, шүгүр. Биз ар башкабыз, бирок бизди бириктирип турган үй бүлөбүз. Үй бүлө бул жүрөктөрдү бириктирип турган эң ишенимдүү түйүн. О мобилдик операторунун үй бүлө премиум тарифы. Бул болгону 1990 сомго чексиз байланыш менен 3 сим-карта, секундасына 500 мегабитке чейинки ылдамдыктагы үйдөгү интернет жана телевидение. Бүтүндөй үй бүлөңүздүн мобилдик байланышы менен үйдөгү интернетти бир айда бир эле жолу төлөңүз. Үй бүлө ар дайым биринчи орунда. Негизи эле биз көбүнчөсү блогер катары таанып, көптөгөн жаңылыктарың менен дагы бөлүшүп келгенбиз. Буга чейин дагы бир учурда эле сизди таппай калдык. Кайсыл жакта болдуңуз, эмнелер менен алек болуп атасыз, ошол боюнча? Өзүмдү изденип жүрдүм. Жигитке 70 разылык кылат дегендей эле өзүмдү изденип, блогерлик кесибинен башка дагы эмне дагы болмон келет экен деп өзүмдү ар кайсы жактардан караштырып көрдүм. Көп эле мамлекеттерде түрлүү, аябай эле көп да. Керкиси эсимде деле жок. Ар кайсы жактан бияктан кайсы жерден акча бар болсо, кайсы жерде бир нерсе окшош баштаса, ошол жерлерге барып, ошол жерлерден иштеп, аракеттенип, керки жерлерден чоң орун басарлардын ордун ээлеп жүрдүм. Керки жерлерде жөнөкөй ишмерчилик менен кара жумушта деле иштеп жүрдүм. Негизи эле блогер болуп атканда көптөгөн реклама аркылуу каражат табуу мүмкүнчүлүгү бар. Ошол башка жактан тапкан каражатты Кыргызстанда деле табуу мүмкүн беле? Эми азыркы көз караш менен караганда албетте Кыргызстандан деле мүмкүнчүлүк аябай көп. Айрыкча Кыргызстанда азыркы убакытта аябай жакшы болуп, сонун бизге ушундай возможностьтор чыгып баштады, Кудай буйрса. Ошондуктан Кыргызстанга келип, кайта башынан баштап кылып аракеттенип көрөйүн деп атам, бирок блогерлик кесибинен акча тапкандай мындай жашоого жетчи, бирок ал аркылуу байып же бир үйлүү же унаалуу болуп кете турган билбейм. Башка бир блогерлердики болушу мүмкүн, бирок мен алардын даражасына жеткен эмесмин да. Меники жөн эле мындай шүгүр дегенге эле ушундайга эле жетчи да. Азыр болсо блогерлик аркылуу эчтеке акча жок менде. Ал жактан акча таппайм. Мындай жылдызың жанып аткан учурда, мисалы үчүн ал учурда көп эле сыдыман деп аткан учурда баардык нерсени токтотуп коюп, жаңы жашоо башта болгон жокпу? Жок, мага кызык болду мындай жаңы жашоону баштап көрүш, кайтадан баардыгын өзүң көнүп калган жерден бир аз башка жерге кетип, башкача нерсени алектенип көрүп, башка нерсе менен мындай кызыктуу го дейм да. Мен аябай деле жылдыз болдум, бир нерсе болдум эмес. Мен эл сыяктуу менин жашоом ушундай эле болуп көнүмүш болуп калган да магачы. Бул жерден азыр айтып атса жылдыз болдубуз деп уже канчанчы интервью берип атам, бирок баары эле жылдыз дейт, бирок жылдызды өзүм да эсептей албайм.
Жөнөкөй эле мындай тааныш катары эле сизди тааныйм. Бир убакта интервью алгансыз, ошондо бир жаңылыгым болгон. Үй алдым деп сүйүнүчүм бар болчу, ошону көрсөткөм. Азыркыда эми эчтеке деле бир нерсени чоң нерсе кылган жокмун. Бирок ушинтип чакырып атсаңыздар, кой деп чакырган жерден калбай келейин деп атам. Кайсыл өлкөлөрдө болдуңуз? Келиңиз ошолордон кайсыл өлкөлөрдө болдуңуз? Эмнелерди үйрөнүп алдыңыз? Бир тойлы анын баарын айтсаң, эми эфирибиз таанып мындай мактана турган кайсы мамлекет? Мактана турган Дубай жакты. Дубай жак, аябай жакты. Ошол жерден көптөгөн мүмкүнчүлүктөр ачылат экен. Бирок аяктын аба ырайы аябай ысык экен. Аякта аябай эле ысык экен, мындай перебор десем да жаңылбайм го дейм. Ал жерде деңизине жайы багында колуңду тийгизсең, кантип эле айнак суудай эле ысык да, мындай эшикте жүрө албайсың. Баардыгы эле үйдүн ичинде кондиционер менен жашынып отурушат. Бирок акча көп. Жөн эле дуканга чыгып, курсаң тогузайын десең эле 1-2 миң сом жөн эле мындай эле жоголуп кетет да. Жөн эле бир кичинекей бир курсак тогузганга эмне салам десең аябай кымбат. Бирок ошого ылайыктуу эле бир нерсе менен иштеп небетсең, мүмкүнчүлүктөр аябай көп болот. Биз эми миграция темасын баштагым келип турат. Көпчүлүк өзү эле сыртка чыкканда өзүң өлкөңө жетпейт экен, анан баары бир деле ушул жактан тапкан берекелүү болот окшойт деп кайрадан келишет. Эмнелерди үйрөнүп алдың? Анан мигрант болгон, оор болгон жокпу? Кандай оорчулуктарын да алдың? Балким тилден кыйналдың, эмнеден кыйналдың? Жок, эчтен деле кыйналган жокмун. Жөн эле өзүңдүн кыргыз элиң сагынып баштайт экенсиң. Кыргыздын өзүнүн бир элде бир башкача бир сыйкыр бар экен. Мындай баардыгы бир тууган сыяктуу да, мындайчы. Тааныбаган киши деле кетип баратса деле көзүм аябай жылуу учурап, баардыгы эле бир нерсени сатып алатсаң деле, учурашсаң деле баардыгы күлүп жооп берет, сылык сүйлөйт. Баардыгында бир жылуу бир сезими бар да. Бири-бирине мамиле кылгандачы, урушканда дагы бири-бириңе жаман мамиле кылып да неме өтөтсөң дагы бир нече бул жерден ээн эркин жүрөсүң өзүңдүн жериңдегидей. Анан Кыргызстан деген Кыргызстан жеринен башка элинде дагы бир башка бир неме бар экен, мындай байланышы бар экен. Канчалык кыргыз элин көрбөй баштасаң, ошончолук чет өлкөдөн кыргыздарды же кыргызга сымал окшош башка бир дагы бир түрк мамлекеттеринен казак, өзбек ушундай сыяктуу бир туугандар көрүп калсаң, кадимгидей сүйүнөт экенсиң. Бири-бириңди көрүп эле, ошол жерден эле дароо эле достошуп кетип эле, учурашып эле, чогуу барып тамак аштанып, ошондо сезет экенсиң да, канчалык кыргыз ушунчалык сага жакын. Жөн эле бул сен кыргызстандык эмессиң, бир келтеген бир үй бүлөнүн бир кичинекей үзүндүсүсүң да. Анан өзүң бир туугандарыңан ажырап кеткенде башка мамлекетте кичине жалгызсырап калат экенсиң. Анан негизи эле эми каражат жакшы тапкан жерден кеткиң келбей, баягы ишиңди улантып келет, уланып тапсаң дагы да болсо башка багыт ачылып, башка өлкөгө баруу мүмкүнчүлүктөрү болот. Эмне үчүн кайрадан Кыргызстанга келейин деп чечтиңиздер? Кыргызстанга эми биринчиден кыздуу болдум. Баардык Кыргызстандан төрөлүп өскөн жакшы. Экинчиден эми бул келип акчада деле эмес. Көп акча же аз акча да эмес. Акча жактан шүгүр эле барды жакшы эле. Бул деги эле мындай өзүңдүн мамлекетиңен, өзүңдүн туулган, өскөн жериңен бир нерсени жакшы кыйрата албасаң, чет өлкөдө деги эле кыйрата албайсың да. Анан ошондуктан өзүмдүн мамлекетимден мындай бир бизнес баштап көрөйүн дедим. Бир нерсени эми оз тийип жактан бияктан кичинекей бир чакан өзүмдүн бир нерселерди алып, сатып, бир жерди окшоштуруп, бир жерден окшошпосо бул жерге салып акчаны, бир жерин текшерип көрүп, ушундай аракеттеримди кылып атам азыр. Демек, кыздуу болуп, кушпоңуз бек болсун. Жубайыңызды дагы Instagram тармагынан көрдүк. Келиңиз, жубайыңыз тууралуу дагы айтып берсеңиз, кайсыл жактын кызы, кантип таанышып калдыңыздар, ошол боюнча. Өзү Бишкектен эле туулуп өскөн, түбү бирок ата теги Оштон болот да, Ноокаттан. Азыр мен ошо күйөө болуп, ошо Ошко баргам. Оштун өзүнүн деги бар элек, бирок Ошко күйөө болуп калдым да. Кандай сонуңуз жакшы көргөн үчүн алдым да. Негизи биздин билишибиз боюнча аябай мындай кыздарды жакшы көп эле сынап жүргөн жигит катары биз сизди билебиз. Анан кантип сиздин тандооңузга татыды? Эмнесине көңүл бөлдүңүз? Тандаганда ал жерде мен сынай турганда эле андай
нерсе кылган деле жокмун, эми сынаганда кандай ал жөн эле убакта тартып жүрүп, тамашалап, оюнга салып, ал өз контент болчу да өзүчү. Тамаша неметип, бири-бирин эми жөн эле эл журтту күлдүрүш үчүн, көбүрөөк көрүүчүлөр чогултуш үчүн, катталуу үчүн, чогулуш үчүн бир нече эң башты кылган нерсе болчу. Азыркы убакта эми адамдын ар бир адам өзүнчө сулуу да. Ар бир адамдын өзүнчө бирөөгө жакпаса, бирөөгө аябай жагат дегендей сыяктуу. Менин көзүмө ай көрүндү, жүрөк көрүндү. Ами аябай сулуу кыз экен деп, биринчи кебетесин жактырып, ошо аркылуу анан колун сурадым. Өзү дароо эле макул деди, ошентип баш кошо алдык. Бир убакта коңшу өлкөгө күйөп алалым деп да жүрдүңүз эле. Андай деле болгон. Эми ал убакта деле ким билиптир мындай болуп кетерин, Кудай таалам өзү башыңа жазып койгон нерсени көрөт экенсиң. Эгерде башыңа жазылбай ал нерсе болбой турган нерсе болсо, миң аракет кылсаң да, эмне кылбасаң дагы болбой турган нерсе болбойт. Алдыңа эмне жазылып турса, ошону көрөсүң. Кудай тааланын ою, Кудай тааланын сага кылган мамилеси эми немеде? Мен ойлогон ойман миң эсе жакшысын берет да Кудайчы. Үй бүлөлүү болгон кандай экен? Негизи үй бүлө кургандан кийин кыз деле, бала деле аябай өзгөрүүгө учурайт. Өзүнчө бир жоопкерчилик мойнуңузда болсо керек, тем более ата болгондон кийин. Жоопкерчилик бир тойлуу кошулат экен эми. Бирок элдикиндей эле бардыгы. Эчтеке бир нерсе бир жерден артык же тыртык жерибиз жок. Бардыгы силер көрүүчүлөрдүкү кандай болсо, меники деле жашоом ошондой. Азыр кичинекей балабыз ошо 1,5 жашка толуп, ээн баш болуп, эми кылыктар чыгып келаткан кези уктатпай, ар нерсени сурап, эми мындай өнөрлөрү чыгып атат да. Ошондуктан бардыгы бир нече жеринен кызыктуу. Экинчи жеринен эми бошобой каласың, бир нерсени жок дегенде түшүнбөйт, укта дегенде түшүнбөйт. Бирок ошонун баарына кантип ата-эне катары эле, ата-эне эмнени көрсө, ошону биз дагы колдон келишинче үйрөтүп атабыз. Негизи эле ата болгондагы жоопкерчилик абдан чоң. Бирок сизде мен билишим боюнча инилериңизге дагы баягы атанын ордун жоктотпой, ата катары аларга тарбия билим берип келесиз. Анан өзүңүздү атага тең уул деп санайсызбы, же ашкан же кем уул? Эми атамдын өзү деле айткан эмес, бирок бир туугандар аркылуу айтуусун угуп келгенде ал киши аябай кыйын киши болгон убагында. Азыр эле мындай улгайып эле калбаса, убагында аябай чоң жумуштарды бүтүрүп, аябай чоң орун басар жерлердин ордун ээлеп жүрүп, мындай күчтүү киши болгон. Мен ал кишиге дагы жете элекмин, мындай 10% дагы да, ачыгын эле айтыш керек да. Анан кийин ал кишинин жакшы жактарын өзүм үлгү катары алам, начар жактарын колдон келишинче жок кылып, өзүм башкача кылып алам. Азыр эми катташасыздарбы биз менен? Кээде катташам, эми анча-мынча сагынып кеткенде, усалып баштаганда барып, сүйлөшүп, иштей турган жерин билем, өз каякта жашайт экенин билем. Сыйырматым менен барып, небересин көрсөтүп, мынакей ушу келдиңиз, батасын алып, жакшы эле мындай. Эми аябай деле катышпайбыз, бирок керектүү убагында катышам. Негизи бала барып өзүнүн ата тегин табат дегенчимби? Атам мага жамандык кылган жок да. Энем да жамандык кылган жок. Анан экөөнүн турмушунда эмне болгонун, кандай нерсе башынан өткөргөнүн, эмне болгонун эми чоңойгон сайын түшүнүп баштайт экенсиң, бирок ал балдарга кандай тиешеси бар дейм да. Эми ал атам ойдон калып атпайбы? Ошондуктан билбейм, ата тегин табылса эми тапса жакшы. Ошо татыктуу ата болсо, татыктуу бала болсо, бири-бирин табыш издеши жакшы эле болду. Биз татыктуу элебиз деп өзүм эсептейм. Инилериңиз тууралуу кеп коюңузчу. Анткени Instagram тармагынан, TikTok тиркемесинен көп көрүп атабыз. Кичинекей эле иниңиз бар эле, азыр чоң бала болуп, чоңоюп калыптыр. Ошолор боюнча алар эмне менен элек болуп атат азыр? Алар менден үлгү алып, ошо соц тармактарына кызыктуу бир окуялар тартып баштады. Алар дароо эле чоң ушундай көрүүчүлөр чогултуп, чет мамлекеттеги чоң жакшы бир корпорациялар менен азыр мындай бири-бирине иштешип атат. Жакшы каражаттарды шүгүр алып келет. Экинчиден ал жерден эми бир атактуу Кыргызстандан жакшы эле таанышпайт болуш керек. Болочок эле өспүрүм эле кичинекей балдар эле тааныбаса, бирок чет өлкөдө Казакстан, Орусия деген жактарда инимди аябай баалашат. Ал жердеги мен деген жылдыздар дагы андан ушундай жарнама сурашат да.
Бирок азыркы билбейм, мен бизде өзү TikTok'ту жаап койбоду. Анан кийин азыр көп биздин адамдарыбыз VPN деген эмне экенин деле билишпейт. Колдонушпайт. Инстаграмга эле киришет да. Биз Инстаграмга басымды жазабайбыз. Анткени TikTok'то канчалык көрүүчү көп болсо, ошончо сага акча беришет. Ай сайын кадимкидей сага зарплата бергенде эле берип турушат да. Алар көбүнчөсү кайсы тармактагы видеолор тартып атышат азыр? Түрлүү тармактар тартып башташкан, башында күлкүмүштүү, анан кийин мультик, аниме сыяктуу кылып, азыр кызыктуу окуя, эми мен башыман өткөн нерсенин бардыгын аларга, алардын да башынан өтпөсүн деп, мындай жакшы тармакка алып барганга аракет кылып атам. Аларды тааныганда бул кыргыздын кыран жигиттеринин бири дегендей сыяктуу кылыпчы. Ошондуктан колдон келишинче жакшы окуяларды эл журтка кайта өзүбүздүн көз карашыбыз менен башкача мындай кызыктуу азыркы заманбап мындай саркеч кылып көрсөтүп берип жатабыз да. Ошо бир кызыктуу бир адамдын окуясын же болбосо кызыктуу адам жөнүндө өзү эле дей элечи. Азыркы жаштарга тааныштырып. Анан аларды азыр эми баягы кичинекей канчада? Кичинекейиң? Энем 14-тө. 14 жашта. Анан негизи ушинтип батыраак каражат тапкандан кийин жогорку окуу жайга окубайм деп чыгышы мүмкүн да. Аларга баягы өзүңдөгү кетирген каталарды кетирип беришин каалайм деп калдың. Окуула деп дагы айтасың, кандай кеңештерди бересиң баягы катары? Азыр балдар мындай башкача чоңоюп келе атпайбы? Ар кайсы үй бүлөнүн өзүнө жараша өзүнүн немеси болот, мындай мыйзам болот. Анан кийин менин айтып аткан акыл насаатым бирөөгө туура эмес келип калышы мүмкүн. Бирок биздин мен өзүмдүн көз карашым менен биз азыр көп деле окуу жай жок бизде. Прям аябай сонун окутуп кетет депчи. Өзү деги эле өзүм окугандан аябай кызыксыз, эптеп эле көп жерлерден акча, мындай пара алып, мындай коррупция. Менимче жакпайт чын. Мен өзүм окуп келген жеримен бир-эки эле мугалимге аябай ыраазымын. Мындай кадимкидей өзүнүн атына иштеген, өзүнүн мындай чындап эле мындай күчтүү инсандардын бирлери, бирок калгандарын көбүн мындай сыйламайм да. Анткени начар жактарын көрсөтүп коет экен. Ал жерден билим албай жөн эле убактыңды кетирген деле сыяктуу сезилет. Жакшы окуу жайлар, алар жакшы каражат керек да ал жергечи. Андай каражатты көп эле чыдай бербейт. Ошондуктан эгерде башка мамлекеттерде кандай бир нече убакыт берилет өзүң изденсин депчи. Азыркы учурда мен программирование жана компьютер бир нерселерди изилдегенге өзүм мындай кызыгым да, мындайчы. Мага жагат деги эле. Анан кийин же болбосо орус тилине азыр кайта баштан окумакмын. Аябай жакшы сүйлөшүшүн, орусча меники аябай эле жакшы, мында 10 балдын ичинен бир 7-8 берем да өзүмөчү. Бирок 10дун 10 кылыш үчүн орус тилиге барып, дагы бир сыр окуп чыкмакмын, англис тилин окуп чыкмакмын. Кызыгуу бар болсо, өзү бала таба алат. Ар кайсы азыр курстардын бардыгы бар, бекер десең бекер, тем более азыр кол алдыбызда сонун окуп турат, телефон деген азыр түшүнүксүз нерсенин баары эле чыгып баштады. Каалаган нерсени жазсаң чыгат, жамандан жакшысына чейинчи. Анан өзүңдү мындай туура жагыңа кызыктырып, туура нерсени көрсөтсөң, эниңеби, балаңабы айырмасы жок. Жакшы нерселерди мындай кызыктырып, жөн эле күчкө салып эле англис тилин үйрөн, физиканы үйрөн деп эмес, мындай кызыктырып. Эгерде Америкага баргың келе атса, карачы кандай сонун жер деп, монун баарын аябай Американын өзүнүн культурасын кызыктуу кылып көрсөтүп, ошол жака жеткиң келсе, могуну үйрөнүш керек. Анан өзүнчө бир кызыктуу курстарга, мындай бир жакшы алып барган курстар бар. Ошолорго жазып койсо, бала ойноп, ал жерге кадимкидей бир жыргап бир кандай десем, бир праздникке мындай майрам көрүп аткансың, күнүнө барып келет экен да. Ошентип инилерим, карындаштарым бар, англис тилин үйрөнүп алышкан. Анан кийин менимче ушундай болуш керек экен, окуу жай кызыктуу болсо окушат, кызыксыз болсо окушпайт. Анан азыркы жаштарга кызыктырыш керек. Кызыктырбай, жөн эле мындай эле эски тетиги. Менин китептерим 50 жылдык болчу да, 1950-жылкыда мындай ачсаң неме да, мындай эски мындай технология боюнча мындай уже ал маалыматтын кереги деле жок алчы. Ошону үйрөтүп жөн эле адамды уйкуга эле салып берет да барган сайынчы. Анан ошонун баарын жатташ керек, жазыш керек, жөн эле жазып берет да, колуң таалганчачы. Ошо жазганды мен азыр жазганга караганда телефон менен монтип сизге азыр жазганым 1000 эсе эрте жазам да. Анан көрбөй деле монтип жазып берем телефон мененчи. Анан мындай кагаздын дароо заман деле өчүп баратат акырындапчы.
Билбейм, окуу жайды бир аз мындай көз карашын алмаштырып, мындай заманбап кылып, мындай Япония же Кытай сыяктуу жерлерден бир нерсени үйрөнүп, ошол жактын системасын бизге киргизсе, сонун болмок го дейм да. Өзүңдөй өз калооң менен окудуң беле негизи? Жок, мен кичинекей кезимден баштап эле жактырчу деп эмесмин. Окуганды. Мага өзүмө жаккан кесиптерди аябай жакшы окучумун. Ал жерлерден бештерди тим эле изилдеп, кадимкидей чуркап алчумун, мугалимдердин артынан тажатып. Жакпаган нерсеми мен бетке айта турган жерим бар да. Немеде тилде сөк жок дегенде ушул эжелер менен айтышып эле, кырлышып эле ушундай көрөт болуш керек, таанышат болуш керек. Жаман көрчү менчи. Сен чогондо соттолосуң деп элечи. Ошондой эле сыяктуу болду. Демек азыр жаштарга жогорку окуу жайга окубайлы койгула деп кеңеш бергиң келет. Жок, антип айткандан алысмын. Эми окуш керек кандай болбосо дагычы. Жаманбы жакшы болбосо дагы эми окуш керек, окубай койгондон көрөк. Бирок эгерде өзүңөрдүн мындай мен башыман өткөн нерсени айтып атам да, көңүлүңөргө жакпайбы бир нерсе, ал жерден ата-энеңерге айтыш керек да. Бирөө доктор болосуң деп эле ата-энеси кыйнап кыстарып эле, же сен там юрист болосуң деп эле окута берет. Көңүлүң эч жакпайт. Жөн эле убактыңды коротосуң, ал жерден канча баргың келбейт, эчтекени түшүнбөйсүң, анан эметкиң да келбейт. Жаныңдагы отурган бирөө аябай окугусу келет да, доктор болом деп кичинекей кезинен бери кыялданып жүрүп, ал киши аябай жакшы окуп баштайт. Ошондой эле өзүңөрдүн кызыккан жагыңарга окугула деген эле насаатым да. Эгерде өзүңөрдү изденүүдө түшүнбөйтсөңөр, мен ким болом, азыр бардык эле неме да, акчанын артынан эле жүгүрмөй да. Кайсы жерде көп акча берсе, ошол жака иштейм дегендей сыяктуучу. Акчаны унутуп койсо, мындай менде бүт акча бар. Мен миллионер сыяктуу эле кишимин. Бүт бардыгы шүгүр, мен ким болгум келет дегенде, ошондо суроо дароо эле чыгат. Мен болсо мындай бекер кайсы жерде иштегим келмек эле. Мен ушинтип сүйлөгүм келмек, акыл насаат айтып эле кыйын болуп эле, же актер болгум келмек. Мен өзүм жекеме айтып атам да. Балким үнүм бар болсо ырдамакмын, бийлей турган эми шыгым бар болсо бийлемекмин, ушинтип эл алдында жүргөн киши болгум келмек да. Ошондуктан көңүлүмө жаккан нерсе кылгандыктан акчасы да жакшы, анан үйрөнгөн, окуган нерсең да жакшы болот. Кээ бирки бирөө ашпозчу болом дейт, бирөө доктор, бирөө юрист болом дейт. Ошондой эле сыяктуу изденет. Изденүү жок болсо, башта азыр жөн эле шамал уруп аткан болсо, ойдун баардыгы машина же ар нерсе кызыксыз бир акча, бир нерсе менен алектенип атса, анда кичине токтой туруш керек. Ата-энени да кыйнабай, өзүңдү да кыйнабай, 1-2 жыл окуга койсо, неме бар, эл эмне дейт, менин баласы окуга коюптур го, диплом жокпу, бул эмне деп, бүттү, ал заман уже артта калды да. 1-2 жыл өзүңөргө убакыт бергиле, иштегиле, өзүңөрдү аракет кылып көргүлө, тияктан бияктан, анан ошентип атып, бир нече убакыттан кийин өзүңөргө жооп келет. Жооп келгенде анан барып окуп, жакшы ошол жерден билим алсаңар болот. Өзүң тандап бирденчи жакшы окуу жайды. Ошондо керектүү билимди керектүү жагыңа аласың. Анткени толтур азыр адамдын баардыгынын дипломдору үйдө жөн эле жатат да. Кесиби доктор, иштеп атканы сатуучу да. Ушундай эле меники деле мен ашпозчу да, технолог. Бирок кесибим менен эч качан иштеген да эмесмин, иштегим да келбейт чын. Аябай кыйналган күндө деле мен ал менен иштей албайм да, анткени көңүлүмө деги жакпайт. Бирок бар десе бар бергем, кыл десе кыла бердим. Ошондуктан мендей болбогула деп атам да. Демек, каалаган кесиптин ээси болгон бул жакшы болуш керек э? Албетте, деги эле бул кесип эмес, деги эле бул жашоодо дагы көңүлүңө жаккан кишини алыш керек, өмүрлүктүн турмушуңа дагы көңүлүңө жаккан жерде жүрүш керек, көңүлүңө жаккан тамакты жеш керек, деги эле көңүлүңө жаккан баардыгын, бирок немеси менен да. Чеги менен. Негизи эле карап турсам аябай токтолуп калсың мурункусу думанды азыр көрбөй жатам. Анан мурда жасаган кыймыл аракеттериң эсте алып кетип уялып калган учурлар болобу? Азыркыга чейин болот эми, көрүп алып күлкүм келет. Эмне кылдың, кылбай эле койсоң болмок, эң башта кылыпсың, мынтипсиң депчи. Бирок эми ал нерсенин баарын кылбасам, азыркы отурган киши ал мен болбойт болчумун да. Бүт менен чогулуп келген ушул катачылыктардын баардыгы биригип, ушу Элмир деген киши ушундай болуп жаралып келди да. Катачылык аркылуу өсүп өркүндөдүм да. Эгерде мен ката кетирбесем, өспөйт болчумун. Ошондуктан бүт
кылган катачылыгыма кайта рахмат. Эми жөн эле күлкүмүштү. Анын баарын башым кармол, ами не кылдым деп кейип кепчип андай нерсе болгон эмес менде. Негизи азыр кыздуу болдуң да Сулбан. Анан кийин сенин кызыңды дагы бирөө ушинтип сен жолу бир шылдыңдап же бир приказ берип ушундай оюң болуп атса, аны карап турсаң эмне кылат элең? Ата катар. Эми биринчиден кызым ошо менен чыккан киши болуп атса, кызымда өзүндө да күнөө бар. Экинчиден жөн эле тамаша оюн да. Канча деген тамаша оюн, мындан да жаман, мындан да аябай бир нерселер сыяктуу бардыгы камеранын артында болуп кетип атат. Анан мен азыркы чыгып прямой эфирлерде мындай уят, суят, дин нерсени карабай сүйлөп аткан адамдарга караганда бир топ эле менин өзүмдүн немем бар болчу да, чектөөм бар болчу. Дин жөнүндө сүйлөш керек. Мындай колдон келишинче жана закон башчыларга асылбаш керек. Кыздарды жалаңачтаттырган эмесмин эч качан. Алардын семизсиң, арыксың, мындай тиндей деп антип өткөн эмесмин да. Жакшылап бүт эфирлерди карап чыксаңар, мен тамашалаганым алардын кемчилигин эмес, алардын мындай боёгуна, сүйлөгөн кылыгына, өздөрү мындай туура эмес көрсөткөн нерсесине эле ошого тамаша салчумун. Өзүнчө бир определенный менде рамка бар болчу да, тартип дегендей нерсе. Азыркы тартып аткан эми көрдүм да, кээ бирлерде чыгып калат. Теги эле чеги жок нерсе. Ал жерде уже беспредел болот да. Суроомдун акыркыларынан болсун, негизи эле ушул убакытка чейин эмне таптыңыз жана эмне жоготтуңуз? Бир топ эле нерсе таптым. Эгерде духовный жактан айта турган болсок, өзүмдү изденип келатам, көп жерлерден чоңойдум, ыйман байлыкты таптым. Байлык дегенде каражат жакта эмес, байкаса бул көзүбүзгө байкалбаган менен көп нерсе, ден соолугуң сак, өзү эле бир бакыт таап экен да. Анан апаңа чалсаң, апаң телефонун көтөргөн эле бир нече бакыт экен. Анан кийин мындай жакшы турмуш кылып, жашынакай баламдын, кичинекей кызымдын дени сак, баары жакшы үйдө ынтымактуу, тынч, кырсык жок жашап аткан деги эле бир чоң килеген неме экен да. Бул акчадан да кымбат тура турган нерсе экен. Чоңойгон сайын түшүнүп баштайт экенсиң. Анткени азыр менде $5 миллион бар деп коеюн. Анан оозума караташ, кызым жаңы элеки биздин ошо бир туугандарыбыз кичинекей инелерибиз ооруп калган, сыма оорусу менен ооруп калса, бүт каражатым бар ошол жерге кетмек да. Анан баягы байлыгым жок болуп калат. Ошондуктан колубузда турган байлыкты баркын билиш керек. Анан жоготуп турган кийин баркын билбейчи. Ошондуктан аябай бай, сонун үй бүлөлүү болдум, кыздуу болдум, кайнене, кайнаталуу болдум. Бир туугандарым сонун деңгээлге жетти, ден соолук жакшы, ушул билбейм, бүт жерден эле сонун болду. Финансы, вот, эгерде ушундай материалдуу жерге келе турган болсо, бүт жери аябай эле сонун, түбөлүк сонун. Бир топ адамдарга караганда ортодон өйдө деңгээлде жүргөн адамдарга кошулам го деп ойлойм да. Аябай деле аша чаппайм, бирок шүгүр баардыгы сонун. Эмне жоготтуңуз? Эмне жоготтум? Кичине духту деп койсуң. Эфирдин алтынан сүйлөгөнгө тилди уже антип иштеп. Бир топ акча жоголду. Акча шылып неме экен? Канча көп акча таппасаң деле бактысыз акчаны тапсаң жоголуп кетер экен. Убакыт жоголду, жөндөн жок эле бир топ нерселер. Бирок анын баардыгы бир нече мага кайта мындай даража болуп кайта сонун болуп келди да. Ошондуктан эч өкүнбөйбүз. Баары сонун, жоготкон нерсем баардыгы кайта эки эсе сонун нерсе менен болуп келди. Мен эгерде соттолбосом, оош деп жанагындай чыкпасам, үй албайт болчумун. Үй алганымдын кесеби ошо болду да. Не было бы несчастья, да несчастье помогло дегендей, баардыгына болуп аткан башыман өткөн баарына рахмат деп жүрөм. Чоң рахмат сизге да, Сулейман, келип келгениңизге. Азыркы учурда убакыт ушунчалык бир баалуу нерсе болуп атат. Анткени кантип батып өтүп атканын сезбей атабыз. Алтындай убактыңызды бөлүп келгениңизге чоң рахмат. Келиңиз, бир жаштарга жакшы кеңешиңизди бериңиз. Жаңылгандан коркпосун. Ошо сөздү айткым келет. Жаңылып калам, анан утулуп калам, бул жер окшошпой калат деген нерседен коркпош керек. Кылбай коюудан коркуш керек.
колдон келишинче аракет кылыш керек. Канчалык көп жан кылсаң, ошончолук күчтүү болосуң кайта. Эмкисинде мындан да күчтүү болосуң. Эгерде жаш өспүрүмдөр болсо, алар эми эле үйрөнүп келатат. Мен деле өзүмдү жаш деп эсептейм азырчы. 25-26 мындай. Мен менен салыштырмалуу 40 жаштагы чоң келген кишилер бар да. Алардын жанында мен дагы эле секелек кичинекей баламын да. Ошондуктан коркпой баардыгын кылып көрүш керек. Эгерде окшошпой калды, бир жерден утулуп калдым, кейбеш керек. Бул Кудайдын башыңа жазып койгон ушундай нерсеси экен да. Анын баардыгын күчтүү кишиде болуп, эл бекем болуп туруп, эч коркпой, налыбай, кейбей, кепчибей үйгө өзүңдүн деп койчу эле мындай слабостьыңды көрсөтпөй, эркектеп отуруп кетиш керек. Кыз кишиге иванда жакшы болуш керек, бактыңды күтүп отуруш керек деп койчу.